композитордук кесип, бул Кудайдан берилген кесип экен. Бул кесип биздин дин катары дагы болот да. Музыка менен, мисалы, мен өзүм жөнүндө айтсам, музыка менен жашайм, музыка менен турам, музыка менен уктайм. Музыка бул менин жашоом болуп калган. Бул солдат катары адам болуш керек экен да. Бардык нерсеге даяр. Мен кыла албайм, мен аны жаза албайм деген болбош керек экен да. Аракет кылыш керек. Кээ бирөө айтышат го, өлкөмдү күтүп атам деп. Өлкөмдү өмүр бою күтсөң күтүп отура бересиң да, өлкөм келбейт. Отуруш керек, өзүңдү кыйнап деп айтпайм, бирок иштегенге багытташ керек. Эң негизгиси баштоо кыйын да. Баштабасаң, анан кийин өзү кете берет. Арбаңыздар. Профессионалдык музыканы жаратууда улуу муундун классикага айланган чыгармаларынан кийин алардан таасир алып, шыгы тутангандар, композитордук өнөргө өзүнүн кошчу жаштар учурда барбы? Наргиза Курманова виолончел аспабынын чебери гана болбостон, симфониялык, аваздык, камералык өзүнө бар заманбап чыгармалары азыркы кезде музыка коомчулугунун кызыгуусун жаратып келет. Нарын шаарында төрөлгөнмүн. Раматылык Баки деген чоң тайнемдин колунда өскөм эң башында. Мен ырдап, билеп, мындай чыгармачылыкка жакын болчумун бала чагымдан. Анан байкап, өзүмдүн апам айтыптыр, ушул кызды бир музыкалык мектепке берсең жакшы болот окшойт, бир нерсе чыгат окшойт бул кыздан деп. Наргиза үчүн жолдош атасы баарыбыз балдарым менен ушу Бишкекке көчүп келип, 93-жылы Мукаш Абдраев атындагы эмеге киргиздик окуу жайга. Федор Федорович Якунин деген көп жылдан бери Мукаш Абдраев мектебинде сабак берип келет. Ошол киши коридордон окуйсуңбу ушундай виолончель деген аспапта, абдан кооз аспап деп кызыктырып, ал киши да өзү конфет, печеньелерди ар дайым дайын чөнтөгүнө салып, балдар эми ошого кызыгат эмеспи? Ошолор менен кызыктырып, анан кийин өзүнүн классына алып калды ошентип. Ошондо биринчи ыйлаганыбызды билсеңиз, апам экөөбүз ушу кызым окууга өттү, чоң институтка өткөндө аябай сыймыктангам мен. Жаш таланттар биринчи жолу 5-класстан катыштым. 3-орунду алдым. Ошол 3-орунду алганда, ошо конкурстан кийин мага кол чабышып, ага эжелер келишип, азаматсың деп макташып, ошентирсе мен дагы өзүмдө стимул пайда болду да. Мени дагы баалашып турбайбы, мен дагы жагат турбайбы элдерге мен ойногонум деп. Анан грамота берип, мындай кичинекей белек болчу. Ошону апама алып барсам, апам да кубанып, ошондон кийин мага стимул да пайда боло баштады да. Эмки жолу мен эми 2-орунду алышым керек. Первый раз, я помню, встретила Наргизу, она играла на нашем конкурсе, еще будучи ученицей школы имени Абдраева. И, конечно, было очень заметно, что этот человек, молодая девушка, которая стремится и талантливая, у нее есть нутро свое, есть свое оригинальное выражение. Абдраев мектеби бизде
эң башкы музыка сабактарынан аябай күчтүү мугалимдер окутушат да. Гармония, сольфеджио, музыкальная литература деген сабактарынан абдан теория музыки күчтүү сабактар берилип, ар бир сабак сенин кесибиң катары беришчү да бизге. Ошолдун баарын топтоп фундаменттарды. Андан кийин биз сольфеджио сабагына мисалы ырдап ойнойбуз да. Бир номерди берет. А мен жөн эле ырдабастан аккомпанемент чыгарганды жакшы көрчүмүн да. Сабакка келгенде сурашат, эми номерлериңерди ырдагыла десе, мен айтчумун, мен анда аккомпанемент менен өзүм чыгарып келдим, ырдап берейин деп. Ошентип сабактардан сольфеджиону ошондой жакшы көрчүмүн, ошентип ырдап артыкчылык менен бүтүрдүм. 2004-жылы Кыргыз Улуттук консерваториясына тапшырдым. Но потом она закончила школу, поступила в консерваторию и стала моей студенткой. И я хочу сказать, что за эти годы мне очень было интересно с ней работать. Ошо биринчи курсумда болсо, эми бул жогорку деңгээл болду да. Музыканы башкачараак түшүнүп, ал жакта уже Зинона бизге бир жаңы бир дүйнөнү ачты. Ойноо боюнча, техника боюнча, постановка боюнча, школасы жаңы мектепте орус, русская школа виолончельная деп коет го. Растроповичтин окуучусу болот эжем. Ошол мектепти көрүп, ал жакта ощущение, эми бул уже жогорку деңгээлдеги аспап ойногондун ыкмасы да. Мүмкүнчүлүктөрү чоң болуш керек. Ошону дагы сүңгүп, ошол жака кирип, анан мектептен эми түшүнүп ойнойсуң, түшүнбөй ойнойсуң. Консерваториядан бул башкача деңгээлде ойногонго аракет кыласың да. Анан консерваториядан ошону эжем мага түшүндүрүп, биринчи курстан ошо Кыргыз Улуттук консерваториясынын кичинекей залында концерт бердим. Анан экинчи курсумдан болсо Кыргыз Улуттук Кыргыз Улуттук филармониясынын кичи залында концерт бердим. Анда дагы менин программам чоңураак болуп, мындай кыйыныраак чыгармаларды алып, Прокофьевдин симфония концертин алып, Штаковичтин сонатасын, ре минорный, 4 бөлүктөн турат. Штаковичтин музыкасын негизи жаттоо кыйын да. Сегодня выглядела хорошо, как музыкант. Тебе было приятно слушать. Я уже говорю о другом масштабе, не как студентки, а как музыканте профессиональном. И какие-то вещи получились хорошо, какие-то вещи получились лучше, чем я думала. Но над какими-то, может быть, даже и основательными во многом. Надо очень много еще работать. Наргиза Курмановның алғашқы автордық кешесін ашып беріп қою үшін ең алғаш Қырғыз Республикасының эл артисти Қалый Молдобасанов атындағы Қырғыз Улуттук консерваториясының ректоры айтылу ушул Наргиза Курмановның устаты барыбыз баалаған улуу композитор Бегалиев Мұратбек ағайыбызды шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Ушул Наргиза кызыбызга жакшылап туруп бир кол чаап коюңуздар. Кандай гана чыгармачыл адам болбосун, анын топтон суурулуп чыгышына биринчи иретте устаттын ролу баа жеткес. Наргизанын композитордук өнөрдөгү устаты, чыгармалары дүйнөлүк музыканын алтын казыналарынан орун алган белгилүү композитор Мұратбек Бегалиев.
Она одновременно училась на 2 факультетах, и как виолончелистка, и как композитор. И она успевала везде. То есть вот, кто говорит, что слишком большая перегрузка, это может некачественно влиять на владение одним инструментом или другой профессией. У нее все получалось. Она очень технически развита. Муратбек Акимович дайым айтат, көп ук депчи, классика болобу, романтика болобу, современная музыка болобу, бардыгын уга бер деш керек дешчи да. Анан кийин ана жаза бердичи. Жакшы жазып атамбы, жаман жазып атам, көп жаз деди да. Анткени сен азыр изденүүдөсүң, издеп анан табасың бир күнү депчи. Өзүңдүн стилиңди, өзүңдүн сага өзүңдүн жан дүйнөңдөгү бир өзүңдүн стилиңди таап, ошондой жазып каласың деп. Азыр ошо жакындап калдым го, мен өзүмдүн стилиме жакындап калдым го дейм. Азыр чыгармаларымды угуп салыштырсам, айырмалары мындай тийсе болот да, кайсы башталып келатканын. Азыркы кийинки чыгармаларым да өзүм да азыр профессионалдуу түрдө карап, мындай баа бере алам да. Bizim kızlardan композитор да өтө сейрек, өзүбүз баягы билгендей Жылдыз Малдыбаева эжебиз төлөбүз. Андан эм бар, бирок мындай жакшы бир жарып чыккан, топ жарып чыккан, суурулуп чыккан азыркы күндө аты мындай жакшы элге жетип аткан композитордун ичинен, кыздардын ичинен ушу Наргиза Курманова. Анын үстүнө композиторлук өнөргө жетиш бир жагынан туубасалык, экинчи жагынан жанагындай кашайган мээнет, ошол жанагы нотанын, 7 нотанын түбүндө турган сырды таап чыга турган, ошол сыр өзүнүн жүрөгү менен айкалыштырып, анын өзүнүн музыкасын жанагындай муундан муунга улаган музыкага өзүнүн салымын кош деген бул оңой олтон иш эмес. То, что она одновременный композитор, это же, в общем-то, очень редко бывает. Понимаете, это не так часто. Вот не все виолончелисты композиторы, да, и не все композиторы виолончелисты. А она одновременно и это, и это. И она и в одном направлении, и в другом проявляет себя вот, творчески. Не мешает. Я думаю, что любая вот эта творческая направленность, это только расширяет человека, его возможности. Илгертен эле ошол жана дүйнөлүк композиторлорду алсак деле фортепиано аспабында болобу, жосо мисалы Бах органда, Шопен Листер фортепианода, Паганини скрипкада дегендей кайсы бир аспапта мыкты өздөштүргөндөр. Булар техникалык жактан дагы, анан ой чабыты дагы баягы ошо билген аспабын аркылуу кенен чагылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Колдойт, бири-бирин колдойт да, бири-бирин толуктап турат. Мисалы, виолончель аспабын ойноп атып, кээде бир башкача бир композитор болгондон кийин бир башкача импровизацияларды өзүм ойноп салам. Ичимде бук болуп, мындай бир рамка эмес, бир жазылып койгон чыгарма эмес, бир каалаганымды ойнойм да. Наргиза жанагы симфониялык багытта да иштеп атат. Андан башка дагы заманбап багытта да иштеп атат. Менин байкашымда бир
ушул универсалдуулук бар да. Кенде убакыт өткөн сайын бир башкача сезет экенсиң, музыканы да башкача сезип, өтө деле мындай азыр негизи бүт дүйнө жүзү боюнча современная музыка деп, мисалы поезддин өтүп бараткандарын, машиналардын пипилдегендерин, там кандайдыр бир табияттын үндөрүн жазып алышып, бул заманбап музыка деп жазышат азырчы. Анан мен оюмча ал деле керек, бул деген эме, бул жашоодо өзгөрүп бир жерде турбайт, өзгөрүп атат. Бирок менин жан дүйнөмө мелодия да. Бүгүнкү ушу агым жаштардын агымынан кургалбай, жанагы бир айрым бир ырларды попури кылып, Шераливдин популярдуу ондорун болобу же башка ондордон алып түзүлгөн бир попури эстрадалык коштор, демек бул диапазонда ошол мындай эстрадалык бүгүнкү заманбап варианттан оор классикаларга чейин баардыгындай диапазон абдан кенен да. Ойноо жагынан дагы ошонун фантазия иштеп, анткени ошол жанагы попурлерди өзү иштеп чыгып атканын көрүп атпайсызбы? Ар кандай жанрда жазганга аракет кылам. Балдарын ырын, анан симфонияны, эми буюрса келечекте балет, опера жазып калайын деген кыялым бар, чоң максатым бар буюрса. Бул канча да башкача заманбап, ошо ритмикалык жактан дагы, музыкалык форма түзүлүш жагынан дагы, коштош жагынан дагы алганда бул башкачараак бүгүнкү эстрада джаз формасында. Анан ошону жана кичинекей балдар өздөштүрүп алып ырдап атканы, ошол мисалы Калыстар тобунун кыргызча айтканда оозун ачырды болуш керек. Анан ошентип биринчи орунду 2 жолу жеңип алды. Демек бул ошол Наргизанын чыгармасы эл аралык масштабта дагы кабыл алынып, ошол жанагы балдардын жеңишке жетүүсүнө жардам берип атат деп түшүнсөк болот да. Дегенкиси поэзияны ардактаган, поэзияны сыйлаган, поэзияны аздектеген, поэзияны түшүнгөн композиторлорду же болбосо музыканын түбүндө жаткан сөздүн, поэзиянын түбүндө жаткан музыканы уга билип, анан ошону
мындай бир обон чыгара билген композиторлорду жакшы көрөм да. Булар баягындай бир жагынан сөздүн маанисин түшүнгөндүктүн өзүндө да чоң маданияттуулук жатат да. Балалығымда еместе, балалық қиялдарға бағынамын. Атене құрған үйдің қоты башқа, ал үйде бала шағым қала берген. Туысы барда қайратынан жанбаған, қапқырығы басмылбаған талбаған. Ой, сезім туюну ақыл ес, бөлініп бөсім дөңгет кеше, тілегем іздену, іздену. Асман күн жылдыз дүйнө дайым болсын, толықшып нұрын төккен айың болсын. Теңірден ырайымы жерге жетіп, жашоодо бактылуу жан арман болсын. Теңірден ырайымы жерге жетіп, жашоодо бактылуу жан арман болсын. Мен мурун негизи классикалык чыгармаларды көп чыгарчумун да, аспаптык. Азыр болсо эмнеге жазса болбойт эстрадалык деле. Эгер жакшы жазылса, профессионалдык деңгээлде, жакшы стиль менен, жакшы сапат менен жазылса эмнеге болбойт деп, ошо эстрадалыкта чыгармаларды азыр жазып келатабыз. Бишкегим ачык күндөсүң, бишкегим же бар гүлдөсүң, бабисте делген нур чачып, бакытка карай үндөйсүң. Вот Наргиза такой человек, который ищет, все время ищет. Она не стоит на месте, она развивается, она стремится, она вот сейчас и занимается и дирижированием, то есть заканчивает еще одну профессию, осваивает. Это, можно человек сказать, такой человек ренессанса, да, вот она всесторонняя. Интероркестр деген бул эң жакшы проект экен. Эң биринчи интероркестрим 2008 жылы мен 4-курста окучумун. 4 адам өтүп Москвага барып, эл артисти, Россиянын эл артисти Юрий Симонов дирижер ошо баштан аягына чейин өзү репетицияларын өткөрүп 5 өлкөдө болдук. Москвада, Алматыда, Кыргызстанда, Азербайджанда, Таджикистанда. Кыргызстанга келгенде биз көлгө дагы бардык. Алар суктанып биздин көлүбүзгө. Ошо андан кийин дагы башка оркестрларда катышып жүрдүм. Экспо, Шанхай Экспо 2013 жылы Кытай республикасына барып,
ал жактан япониялык музыканттар, Кытай музыканттар чогулушуп Интер оркестрда Кытайдын 3 шаарында концерт бердик. Анан Түрксой оркестры чакырып калышып, Турциянын 3 шаарында, анан Америка Кошмо Штатынын 3 шаарында концерт бердик. Анан 2014-жылы Красноярска барып келдик. Алда бир өзүнчө, эми ар бир өлкө өзүнчө бир өзүнүн аурасы бар экен. Ар бир өлкөдөн өзүнчө мындай плюстарды алат экенсиз да өзүңүзгө. Тажикстанга 2010-жылы контракт менен театр, опера жана балет театрында иштеп келдик. Маданият бул улуттун жүзү. Анан ошону түшүнүшүп, такыр эле жок болуп кете электе. Сиздер бизге жардам берип, биз ушундай фестивалдарды уюштурган атабыз, эл аралык. Ошолорго да катышып, бизге жардам берип иштешип кеткиле деди. Биз Кыргызстандан 10 чактыдай адам барып, иштеп 3 жыл анан ийгиликтүү иштеп барып келдик. Bizde кээ бир композиторлор көпчүлүгүбүз деп коеюн, өзгөчө советиктерди тарбиялап калгандар, биз концерт уюштуруш маселебиз кыйын, автордук концертти өткөзө албай эле, анан бир ошо концерттин каражат дейишпи, же болбосо ошол оркестр менен сүйлөшүш керек, анын партияларын көчүрүш керек, машакаты көп да. Ошону биз балким жөнүнө мындай коркоктук кылып кое атабызбы, же жашыбыз өйдөргөн сайын. Анан Наргиза ошондордон качпай, мен билгенден ошол концерттерин бүтүп атканда эле бир мындай концерт берип бүткөнүн билем. Негизи чыгармачылык адам азыркы биздин жашообузда өзүнө өзү менеджер, азыр болсо көчүргөн да өзүм, жазганым да кайра өзүм оңдойм, кайра аны азыр студиядан жаздырып атам, диск чыгарып коеюн деп. Диск чыгарып, анан буюрса Золотой фондко берип койсок, алар ошо кыргыз элинин музыкасынын, композиторлордун тарыхында калса кандай сонун болот эле деп. Это всегда любое произведение, это поиски, да, то есть вот ты его вынашиваешь, пишешь, потом ты должен довести это до публики, как публика это оценит, да, как найдет, каких слушателей найдет, это никогда неизвестно заранее, да, это невозможно это предвидеть, но то, что она стремится выходить и на более широкую публику. Элдин рухун дүйнөлүк рух менен атаандаштыра турган, анан ошол менен эри шаркак жолго алып кете турган жумушта. Бул бир жагынан карасак элдик намыскөйлүк. Мына ошол таланттар ушул ишти жасайт да. Ошо элдин намысын туу көтөрүп, бир муундан бир муунга, мурунку муундун сапаттык жетишкендигин улап кийинки муундар келет. Негизи өкмөт тарабынан көп камкорлук болсо албетте жакшы болмок, бирок өкмөттү да түшүнсө болот. Негизи
Мисалы бирок өкмөттү жок деп отура берсе болбойт да. Акырындан асты кыбырап кете бериш керек. Почему фальшиво? Просто извини, работа. Надо интонировать, надо про себя петь сольфеджио. Хорошо. А что у нас стоит каждую часть смычка? Где начало? Минимальное это. Просто мы поставим, ничего напрягаться не надо. А вот как мы идем вниз, в сторону, к концу смычка мы идем, да, приходим. Тут уже надо постараться, тут уже надо пальцами нажимать. У нас одна школа, которая идет от Ростроповича. Вот я свою базу получила в Московской консерватории. Очень ценю и высоко ценю своего педагога Марию Чайковскую, которая училась в свое время у Ростроповича. Так что вот эта преемственность, вот она... Я очень требовательный педагог, и она неоднократно, ей приходилось как-то мучиться и достигать вот тех требований, которые я предъявляла. Но она вот человек, который стремительный. Сейчас она уже моя коллега, вот, который вот может в Кыргызстане внести свою лепту в развитие музыкального искусства. Апама ыраазымын. Ошо апамды абдан жакшы көрөм. Миң мертебе ыраазы болом апама. Рахматский апа ушу мени 1-класстан бери Мукаш Абдраев мектебине ээрчитип барып, анан кийин биздин директор болчу Абдулаев Адылжан Абдулаевич деген, мен мектепте окуп жүргөндө. Бир концертимден айткан, ушул Наргизанын апасын билем, өзү бир пальто кийсе дагы кызына жылда пальтолорду алмаштырып деп, анан дайыма ээрчитип жүрчү. Анан кийин ошо апамдын эмгегин албетте актай албайбыз, бирок аракет кылабыз, кичине аракет кылып, өмүр берсин апама, ден соолук берсин Кудайым. Негизи мен иштерманмын да, иштерманмын, анан кийин ошол нерсени мындай сапаттуулганга аракет кылам да, эптеп-септеп болот деген андай көз карашта эмесмин. Эгер бир нерсе жасасаң, сиз жана айтып кетпеңизби, жетишпей калбайсыңбы үч чөйрөдө жүрүп депчи. Ар бир нерсени кылганга жараша майын чыгара жасаш керек деп ойлойм да. Момундай чоң деле өкүнүчтөр болгон эмес, майда чүйдө болот бош керек. Адам болгондон кийин баардыгы болот бош керек эми, бирок момундай Кудайга шүгүр, мындай чоң өкүнүч деле болгон эмес. Мен кайрадан жаралсам, мен так эле ушул жолду тандамакмын. Дагы эле эч кандай алмаштырган мага эмесмин. Ошо Кудайыма шүгүр дейм. Ошо жашоомо, ошо ата-энеме, туугандарыма, эл журтума, агайларыма, эжелериме бар үчүн алардын колдосу, алардын ден соолукта болуп жүргөн эле мен үчүн чоң бакыт да. Курманжанды атканды баалайбыз. Анткени ал аял болуп туруп, бүт өзүнүн элин коргой алган айым болгон, инсан болгон. Ошо негизи айымдар негизи күчтүүрөөк болуп атат азыркы заманда. Азыркы заманда чын эле үйүн да багып атышат, баланы да төрөп атышат, баардыгына жетишип атышат да. Мамлекетти да башкарып. Ошон үчүн ойлойм, Курманжанды аткадай айымдар көп болсун. Убакыт жок да, мен музыкадан тышкары бир нерсе кылайын десемчи. Анткени мисалы мен бошосом эле эмне кылып эс алам? Мен фортепианон отуруп эс алам да, музыкаларды ойноп. Анан дагы эмне кылып эс алам?
ойлоп көрсөм тамак жасаганды жакшы көрөм. Мисалы кээде майрамдар болуп калганда жана тортторду жасаганды жакшы көрөм. Тажикстандан үйрөндүм. Ага чейин билчү эмесмин тамак жасаганды. Орустар айтат го, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать деп. Ар бир мезгил биздин адам баласынын жашоосуна сымал да. Бала чагыбызда бир башкача керемет, азыркы жашообуз башкача. Карыганда уже балдарың чоңоюп, мындай башыңа бак дөөлөт конуп дегендей, күздүн өзүнчө керемети, жаздын да жаңыруу, жаз келатат. Жай болсо мынтип жука кийинип, табият менен таттуу мамиледе болуп, күздүн жанагы үрөн жыйнап, кыш болсо тазаланып дегендей. Ошо баардык мезгилдерди жакшы көрөм. Сыймыктанам кыргыз болуп калганыма. Мисалы көп эле өлкөлөргө барып келдим. Албетте абдан кооз, албетте өнүккөн өлкөлөр болду. Бирок деген кыргыздын абасына, суусуна, негизи касиетине кыргыздар бирибизди көргөн эле мисалы мындай тууган сыяктуу жырайбыз да. Сурап келишсек эле тууган болуп чыгабыз дегендей. Кыргыз болуп калганыма сыймыктанам. Ошо кыргыз эли өнүксүн, маданияты да өнүксүн, баардык тараптан өнүгүп, дүйнө жүзүнө бийик деңгээлдеги авторитеттүү мамлекеттерден бололу.